Кулунду айылындагы сапат ширетүү цехи 2017-жылдан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Айыл элин жумуш менен камсыз кылып, бүгүнкү күндө бул цехте 15 ширетүүчү балдар үчүн бош жумуш орундарын жарыялады. 6 баланы жатып иштөөсүн жатакана менен камсыз кыла турганы белгилүү болду. Айлык майнасы күнүгө 1000 сомдон 1400 сомго чейин төлөнөт. Баштапкы төлөм 1000 сомдон күнүнө 9-дан 7-ге чейин иш болот. Обедini беребиз. Азыркы күндө жатып иштегенге 6 балага шарты бар. Кухня, душ, бардык шарттары менен 6 баланы жатып иштегенге мүмкүнчүлүк бар азыр. Бизде основной дарбаза, эшик, навестер жасалат, сварочный иштер кетет. Бизге негизинен сварщик, болгарщик, анан компрессор менен краска кылганга балдар керек. Негизги иштери ушу. Инсан Лейлек коомдук фонду жана ФЕДС уюмунун колдоосу астында Лейлек райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы менен биргеликте кесиптик жана бош жумуш орундарынын 3-чү жарманкеси өткөрүлдү. Аталган жарманкеде мамлекеттик жана муниципалдык жеке менчик ишканалар өз бош жумуш орундарын жарыялады. Быйыл 119 жумуш орун бар. Ошол билим берүү тармакта, менчик ишканаларда, саламаттык сактоо ишканаларда жакшынакай орундар бар. Анан мына өзүңөргө белгилүү болгондой аябаганда жаштар көп келди. Биз негизги максатыбыз эле ошол инсан Лейлек коомдук фондунун негизги максаты ошол жаштар, Лейлектин жаштары айылда калыш керек, шаарда калыш керек, өнүктүрүш керек шаарды. Биз жаштарыбызга жакшынакай татыктуу жумуш менен камсыз кылышыбыз керек. Аталган иш чаранын максаты чек ара аймагындагы жарандарды жумуш менен камсыз кылуу менен бирге ички миграциянын аз да болсо токтошуна көмөк көрсөтүү. Динара Курбанбекова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары. Менен тыгыз байланышта иштеп аткан